ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ألم تر كيف فعل ربك بعاد ربين آد قومون эмне кылганын көрбөдүңбү о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам إرم ذات العماد түркүктүү Ирамды эмне кылганынчы бийик устундардан курулган Ирам шаарын эмне кылганын о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Раббиң көрбөдүңбү التي لم يخلق مثلها في البلاد буга окшош шаар мындай шаар эч бир өлкөдө эч бир жерде жаратылбаган эле курулбаган эле Ирам шаары дагы өтө өнүккөн шаар эле цивилизациясы өтө өнүккөн шаар болчу өзүнүн заманында мындай шаар эч бир жерде курулган эмес эле дейт Аллах Таала өнүккөн бир шаарды элестетиң өтө акылдуу адамдар эле дүйнөсү үчүн өнүгүп өсүү үчүн да акылдын да орду чоң алар өздөрүнүн түшүнүгү дүйнөлөрү үчүн акылдуу эле бирок мына ушул Ирам шаарын курган коомду дагы мына ушул шаарды дагы Аллах Таала чектен чыккандары себептүү жок кылды Әлем тара деп Аллах Таала көрбөдүңбү Ад коомун Ирам шаарын эмне кылганын деп Аллах Таала пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга кабарлап жатат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга айтылган нерсе үммөтүнө дагы тийиштүү, үммөтүнө дагы эскертүү бар. Көрбөдүңбү дегенден максат ал шаарларды эч ким көргөн эмес, Аллах Таала өзү кабарлабаса. Аллахтын кабары көргөндөн да ишеничтүү. Аллахтын кабары акыйкат болот. Ошондуктан Аллах Таала кабар кылса, көрбөдүңбү деп кабарлайт. Ад коому ким эле? Өтө чоң адамдар эле. Ад коому айтканда, "Мен ашадду минна кува." Бизден да күчтүүлөр бар экен, күчтүү адамдар бар экен деп айтышкан эле. Ва самуд аллазина жабу сахра бил вад. Жана өрөндө үй куруу үчүн аска зоолорду ойгон Самуд коомун Раббиң эмне кылганын көрбөдүңбү, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам? Бул коомдор эмне үчүн жоголуп кетти, эмне үчүн талкаланды? Алар курган шаарлар талкаланды. Ва фирауна зил аутад, кубаттуу аскерлердин ээси Фираунду кандай жазалаганын көрбөдүңбү, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам? Аллазина тагау фил билад. Алар жашаган шаарларында чектен чыгып кетишкен болчу. Ад коому, жана Самуд коому, жана Фираун жана анын аскерлери чектен чыгып кетишти. Бул элдер ширк себептүү чектен чыгышты. Эң жаман күнөө бул ширк. Адам баласы ширк келтирсе, Раббисинин акыл укугун бузган болуп саналат. Натыйжада бул коомдорго азап келди. Ад коомуна, Самуд коомуна, Ирам шаары жана Фираун жана анын аскерлери ширк себептүү жана башка бузукулуктар себептүү кыйрады. Аллазина тагау. Ад коому, Самуд коому жана Фираун коому да аллазина тагау чектен чыккандыктары себептүү кыйрашты. Факсару фиха алфасад. Ошол жашаган шаарларында бузукулукту көбөйтүшкөн болчу. Ширк, зулум, зына жана башка бузукулуктарды көбөйтүшкөн болчу. Адам баласы шаарларды курат. Бирок бул шаарларда өткөн коомдор сыяктуу чектен чыгылса, бир күн баары бир Аллах Таалалардын үстүнөн бале жаадырат. Адамдар бийик имараттарды куруп, анан ошол шаарларда бузукулуктарды жасаса, ширк кылса, зына кылса, чектен чыгышса, ошол шаарды арам менен толтурушса, Аллахтын азабы алардан алыс эмес. Ад коому аябай өнүккөн эле, аябай күчтүү адамдар эле. Ирам шаарын курган Ад коому деп
Ад коомунун бир бөлүгү деп айтылат кээ бир риваяттарда. Ад коому аябай күчтүү эле. Ирам шаары өтө чоң шаар эле. Андай шаар дүйнөнүн эч бир жеринде курулган эмес эле. Алар курган шаар эч бир өлкөдө жок эле. Шаарлар курулуп, өнүгүүгө шарият каршы эмес. Шаарлардын салынуусуна шарият каршы эмес. Бирок көпчүлүк адамдар өнүгүп өскөндөн кийин чектен чыгып кетишет. Адам баласынын табияты ушундай, Аллах алам, бузукулукка түшүп кетет. Натыйжада алардан азап алыс кетпейт. Аларды азап каптап калат. Аятта окшошу жок шаарларды жасап, куруп, анан ошол шаарларда чектен чыгып бузукулукту көбөйтүргөн кезде аларга азап жаады. Өнүгүүгө азап келбейт. Инсан баласы өнүккөн кезде жетим жесирлердин акысын унутуп коет. Чектен чыгып кетет. Кедейлерди унутат. Напсинин каалоосун, напси каалоосун кандыруу менен шайтанды ээрчип ошону менен алек болуп калат. Натыйжада бале келет. Адам баласынын табияты ушундайбы? Арабызда кимдир бирөө байып, өнүп өсүп кетсе, натыйжада кээ бир адамдар байлыкты көтөрө албай, ар кимге зулум кылып, күнөөдө чектен чыгат. Ысырапкерчиликте чектен чыгат. Анан эле бир күн мурду менен сайылып калганын билбей калат. Ар бирибизди пешенебизден кармап кое турган зат бар экенин унутпайлы.